sadece dikkat istedim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin, etrini duysaydım bir. Hayatımı, zamanımı, yüreğimin açarını sana verdim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin, etrini duysaydım bir. Gözlerin yol. İspanya'dагы суу ташкынынан каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок. Тышкы иштер министрлиги Испаниянын түштүк жана чыгыш аймагында 60тан ашуун адамдын өмүрүн алган нөндүр менен нөшөрлөп жааган жамгырдан улам болгон суу ташкынынын кесепетинен каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жок экенин билдирди. Кыргызстандын Францияда элчилиги Испанияда жүргөн мекендештер менен байланышта. Элчиликтин ыкчам байланыш телефону иштейт. Ал аркылуу Испанияда жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары зарыл болгон учурларда жардам же консультация алуу үчүн кайрыла алышат. Плюс 33 6 15 11 76 99 плюс 33 1 71 60 37 04. Испаниянын Валенсия шаарында нөшөлүп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, 50дөн ашык адам көз жумду. Маалымат булагай, Сереп Медиа. Чумгалдын Өрнөк айылында жоголгон ата баланы издөө иши кайрадан бүгүн таң эрте саат 7:00 башталды. Издөө ишине жалпысынан 116 адам, 9 дрон тартылды. Алар 22 топко бөлүнүп издөө иштерине чыгышты. Маалымат булагай, Кактус Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Söktüm okul. Bugün bitiriyorsun dedi. Bugün bitirmezsen ölüyorsun. Bugün gelip tütmeye çatarsın dedi. Eğer de bugün işensenger tünü varıp karagala o şerde bugün gelip ministr şerde çatar. Bugün bitirmezsen ölüyorsun. Заречный айылында көпүрө куруу иши аяктады. Чүй облусунун Заречный айылындагы Алымүйдүн Арашан Койташ Уна жолундагы көпүрөнү куруу иштери аяктап бүгүн каттан берилди. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Долбоор боюнча көпүрөнүн узундугу 23 метр, туурасы 13 метрди түзөт. Белгилей кетсек, буга чейин транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев Ала Арча дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрөнүн курулушунун жүрүшүндө жеринен көзөмөлдөп белгиленген мөөнөттө бүтүрүүнү тапшырган. Аталган көпүрөнүн жараксыз абалга келгенине байланыштуу 24-июндан тарта номер 25 жол эксплуатациялоо ишканасы тарабынан убактылуу көпүрө салынып, унаалар үчүн каттам камсыз болгон. Буга чейин УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Таждөбө айылынын тургундары менен жолугуп алардын көйгөйлөрүн уккан. Анда жергиликтүү тургундар айылдагы маселелерди айткан. Алар көптөн бери бүтпөй турган көпүрө боюнча кайрылганда Камчыбек Ташиев транспорт министрлигине тапшырма бергенин, ал өзү башында туруп күндөп көпүрөнү бүтүрүүнү айткан. Маалымат булагай, Сереп Медиа. Эгерде бүгүн ишенсеңер түнү барып карагыла, о жерде бүгүн келип министр ошерде жатат. Бишкекте өгөй кызын уурдап өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бишкекте өгөй кызын өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИИБтен билдиришти.
30 октябрь күнү 1 май рейпке Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, анын жолдошу BMW X5 үлгүсүндөгү унасы менен 2007-жылы туулган кызын уурдап кеткенин билдирген. Аталган факт боюнча 1 май рейпке катталып тийиштүү издөө иштери жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында 1972-жылы туулган шектүү автоунаа менен Ысык Көл облусуна жүргөнү аныкталган. Өз өмүрүн кыюуга аракет кылып жаткан жеринен кармалган. Ал эми шектүү тарабынан өлтүрүлгөн 2007-жылы туулган өгөй кызынын жансыз денеси Чүй облусунун аймагынан табылган. Аталган факты боюнча тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 122 адам өлтүрүү жана 165 адам уурдоо беренелерине ылайык кылмыш иштери козголгон. Тергөө иштери улантылууда. Маалымат булагы Сереп Медиа. Аферист эжесиңди Гүлмайрам Медерова менен Гүлмира Жабоевалар жуукур сумчук бардылар. Нурлан Мотуев кармалды. Ал улуттар аралык кастыкты козуткан деп шектелүүдө. Бишкек шаардык милициясы Мотуевсиз тармакта улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнө карата терс ой пикирин билдирген видео жарыялаганын маалымдады. Маалымат булагы Спутник KG.